110-35-10 киловольттук Кабылбеков атындагы көмөкчү чордонунда отурумдук оңдоо жумушу жүргүзүлүп жатат. 1978 жылы курулган бул чордондон 4 айыл өкмөтүнө электр энергиясы бөлүнүп берилет. Абдыс Йоркулов толук Сарыгамыш Бел Алды айыл өкмөтүнө. Бул трансформатордун мощности 10 000 киловольт ампердик трансформатор. Ушул коюлуп подстанция салынгандан берки турган трансформатор ушул оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп, азыр ушу элди электр энергия менен үзгүлтүксүз камсыздоо боюнча жана 23-24 жылкы күз-кышкы мезгилдерден үзгүлтүксүз электр энергияны камсыз кылуу максатында иш жүрүп жатат. 35-10 көмөк чордону бар, 4 бар мындан. 35-10 чыңалуудагы көмөк чордондон 7 бар. Жалпы 10 киловольт жана 10.04 аба чогулары неме КТПлар боюнча жалпы бизде 742 бар. Мындан ичинен 522 биздин рестин балансындагы трансформаторлор, 256 бул керектирүүчүлөрдүн балансында. 2023-2024 күз-кыш мезгилине даярдык иштери кызуу жүрүүдө 5 жылдан бери айтылып келе жаткан элдин көйгөйлөрүн чечүү аракети жүргүзүлүп жатат. Жергиликтүү бийлик электр тармактары мекемесинин кызматкерлери эскирген опоралар, жабдууларды, жараксыз трансформаторларды жаңыртуу, ремонттоо жумушун колго алышкан. Эмеде азыр эле Таласбай Кече районундагы ФАПтын жанындагы трансформаторду азыр эле жаңы эле кышка даярдык болуп иштеп атышат. Азыркы мезгилде иштеп атышат. Анан мен тугуна карабайт, айдын ысыгына карабайт. Ушундай жигиттер элге кызмат кылып жүрүшөт. Эми биз өзү дотацияда турган айыл өкмөткө киребиз. Бирок ошого карабастан рейстин жардамы менен биргеликте иш алып барып атабыз. Ушул болгонун кескесте ушу акчабыз которулбай калса дагы жардам берип, элди ушу свет менен камсыз кылууда рейс менен биз дайыма тыгыз иш алып барабыз. Кыштын катуу суук күндөрүндө абанын температурасы кескин муздаган кезде көмөкчү чордонго кубаттуулук керек. Андыктан чордондогу бардык тиешелүү кызмат тетиктери жаңыланып, оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Негизги максат абоненттердин үйүндө жарык өчпөшү керек, жылуулук болушу зарыл. Жаңыдан отурукташкан айылдарга ушуларга атайын фонд аркылуу булар айыл өкмөттөштөрү алып, анан элге коюп берип, жаңыдан отуруш айылдар. Анан кийин тийиштүү документтерин даярдап бизге өткөрүп берип атат. Бизге да чоң жардам болуп атат. Анткени бул жерде элге электр энергиясы менен камсыздап, биздин трансформаторлорду жеңилдеткенге чоң салым кошуп атат. Алыскы толук Сарыгамыш айылынын тургундарын тейлөө шартын жакшыртуу аракети көрүлүүдө. Сарыгамыш айылында 50 дана электр чуалгысынын тирөөнч опоралары жеткирилди. Эски жыгач мамычалар заманбап шартта орнотулат. Трансформаторлор жаңыланып, күз-кыш мезгилинде калкка көйгөй жаралбашы керек. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Токтогул районунан.